Сталиндик бийликтин тушунда кыргыз элинин бир топ аймактары репрессияланган. Алардын арасында кыргыз элинин туңгуч профессору, агартуу тармагына чоң салым кошкон Касым Тыныстанов да болгон. Ал кыргыз элинин улуттук жазуусун иштеп чыгууга араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине активдүү катышып, жаштардын сабаттуулугун жоюунун үстүндө иштеген. Касым Тыныстанов өмүр жолуна назар салсак, 1901-жылы Ысыкөл облусунда туулган. Алгачкы билимди диний мектептен алып, андан кийин Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебинде агартуу институтунда окуган. Ташкентте билим алып келген соң Эркин Тоо гезитинин жооптуу редактору болуп эмгектенип, 1927-30 жылдары Кыргыз АСР эл агартуу комиссары, 1928 жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 чейин жооптуу редактор болгон. 1931-37 жылдары Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, сектор башчысы, ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу болгон. Касым Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны да түзгөн. Анын көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошондой болсо да Ташкентте окуп жүргөндө гезиттерге бир нече казакча ырлары жарык көргөн. Анын биринчи өз эне тилинде Алато аталыштагы ыры 1922 жылы жазылган. Ал прозада да жазган Мариям менен көл боюнда деген көлөмдүү аңгемеси, Касым ырларынын жыйнагы жана акындын 1919-24 жылдары жазылган бардык ырлары басылган. Профессордун чыгармачылыгына дак салган академиялык кечеси тууралуу жана академиялык кечесинин тыянагы деген макаласы болгон. Бул макалаларда Касымга карата сындар айтылып, анын улутчул деген айып тагылып, 1938 жылы репрессияланып атылган. Кийинчерээк акталып, кыргыз 10 сомдугуна сүрөтү түшүрүлгөн. Эгемендүүлүктү алгандан кийин 1992 жылы Ысыкөл мамлекеттик университетине ысымы ыйгарылган.